Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу ата-энелер, балдар, окуучулар. Бүгүн мен сиздер менен телеканалдарда берилип жаткан онлайн сабактарды өткөрүп жиберсек, кайра кийин көрүүгө болобу деген маалымат менен бөлүшө кетейин. Эгер онлайн сабакты өткөрүп жиберсек, бул үчүн биз кайра көргүбүз келсе, бул үчүн YouTube'га киребиз. YouTube'дан биз Баластан деп жазабыз. Баластан деп жазып, мынакей Баластандагы берилген телеберүүлөр. Бул жерден биз мына телеканал Баластан деген жерди басабыз. Бул жерди басканда, мынакей бул жактагы берилген берүүлөр чыгып атат, мынакей сунушталып. Биз бул жерден плейлисты деген жерге киребиз, мынакей. Эң үстү жагында турат, көрүп атасыздарбы? Плейлисты деген жерди басабыз. Бул жерден телеуроки, телесабактар деп турат. Ушул жерге киребиз. Бизге телесабактар керек болгон үчүн мына. Ушул жерден чыгат, мынакей бардык Баластандан өткөрүп жиберген онлайн сабактар бардыгы. 4-класс, 4-класс, 2-класс, мынакей бардыгы чыгат. 1-класс. Биз өткөрүп жиберген сабактар. Бардыгын издеп тапсак болот. Мисалы, бул жерден алифбе сабагын өткөрүп жибердим десем мен. Саламатсыңарбы, балдар? Ушундай кылып кайра көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Баластанды мисал кылдык, эми ЛТР каналын мисал кылып көрөлү. ЛТР деле ушундай, мынакей. ЛТР деп жазганыбызда YouTube'дан бул жакта бир аз өтүлгөн сабактар чыгат, бирок толук сабактар чыкпайт. Бул үчүн ЛТР маалымат деген жерди басабыз. Бул жерди баскандан кийин бул жерде деле главное видео деп турган үстүдөгү турган жердеги плейлисты деген жерди басабыз. Бул жерден мынакей илим билим деген бөлүмүнө киребиз. Бул жерден мынакей телеканалдан өткөрүп жиберген бардык онлайн сабактар бар. Математика 1-сабак, математика 2-сабак, мынакей. Катсаланат башкача айтканда дагы 2 турга бөлүнөт. Чектүү деп. Мына ушундай кылып өткөрүп жиберген сабактарыбызды кайра көрсөк болот. Мугалим үчүн дагы, окуучу үчүн пайдалуу деп ойлойм.